Ар бир үйдүн эшигин каккылап эсептегичти текшерүү электр энергиясынын үнөмдөөнүн айла кеткендеги амалы. Түндүк электр ишканасынын өкүлдөрү үнөмдөө чакырыктарын алгач кагаз түрүндө таратып, эртели кеч электр жарыгы эң көп колдонуучу сааттарда үй жылытууга электрди колдонбой турууга чакырууда. Газ менен жүрүң көрүң. Газ бар. Котел жакшы. Прометей 2. Эрденерээк токтойт да, хоть газ кымбат болсунбу. Негизи 6-дан 9-га чейин уруксат жок. Биз болсо жанагы эсеп дүмүрчөктөрдүн аркасына жазып, дайыма абоненттерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турабыз. Ошого байланыштуу азыр эми бул кардар пайдаланбай атыптыр да. Күн сууктагандан бери эл электр энергиясын ченемден ашык сарптоого өттү. Алсак 13 декабрь күнү 3240 мегаватт электр энергиясы сарпталып, эң жогорку, башкача айтканда рекорддук чекке жетти. Мындай көрсөткүч 2018 жылы январь айында байкалган. Бирок ал учурда абанын температурасы -20-30 градус болуп турган. Азыр болсо абанын температурасы түнкүсү 10 градусту гана түзүп жатат. Демек кыш шилдеде жарыксыз калбаш үчүн электр энергиясын үнөмдөө керек. Аламедин району боюнча бүгүнкү күндө 10 группа түзүлгөн, ошо 10 группа азыр иштеп жатат. Бүгүнкү күнү 57 пром абонентке уведомление берилди. Жылда эле ушул кыш катуу болгон убакта ушундай рейдтерди жүргүзөбүз. Анан элдер да бизге түшүнүү менен кабыл алышат, жакшы жыйынтыктарды берет деген үмүттөбүз. Буюрса берет. Мына мен үйдү газ менен жылытам. Круглосуточно иштейт. Мисалы мен күзүндө эле суук болгондо күлчат этип койгом. Газ светке караганда бир топ үнөмдүү да. Назаркул Жоошбаев кесиби башка болгону менен энергетика тармагын жакшы түшүнөт. Электр энергиясын үнөмдөө максатында үйүн толугу менен газ менен жылытууга өткөргөндөн сырткары сыналык эле көргөнү болбосо, энергияны сарптоочу тиричилик буюмдарын дагы көп колдоно бербейт. Менде электр энергияны үнөмдөгөн лампочкалар баары ушундай да. Бардык комнаталарымда ушундай лампочкаларды койгом. Бул лампочкалар өстөрүмдө кымбат эле эмес. 120 сом, 130 сомдун тегерегиндеги лампочкалар. Анан бирок берки лампочкаларга караганда абдан эле электр энергияны үнөмдөйт да. Мисалы жайында менде ушул үйдө билбейм 30-40 тай лампочка болуш керек. Анан баарына бир 200 сом тегерегиндеги эле акча чыгат жайында. Ушул аппарат аркылуу текшеребиз, 112 киловольт электр энергиясы берилип атат. Бул жерде ар бир секунд маанилүү. Электромонтер Таалайбек Кожоев өзүнүн нөмөтү келген сайын түнкүсүн дагы көз ирмебей бардык жабдыктарды көзөмөлдөп турат. Кечээ күнү ушул экил убакта 887 ампер ток алып аткан. Демек бүгүн кичине азайды. 848-850 амперге чейин алып атабыз. Активдүү энергия 52 мегаваттан, реактив электр энергиясы 48 мегаваттан алынып атат азыркы убакта. Бул жабдыктардын бардыгы тиешелүү тараптарга электр энергиясынын убагында үзгүлтүксүз жеткирип турат. Ал Арча подстанциясындагы мына бул жабдык, бул деген ушул подстанциянын жүрөгү, кан тамыры десек болот. Ушул жабдыкта мына өзүңүздөр көрүп жатасыздар, кызыл түстөгү лампа күйүп турат экен. Эгерде электр энергиянын колдонуу өтө жогорулап кетип күч келген кезде бул кызыл түс автоматтык түрдө өчөт дагы жашыл түс күйүп калат. Бирок бул жердеги диспетчерлер муну 5 мүнөттүн аралыгында кайра кызылды күйгүзүп оңдоп коюшат. Бирок алардын айтымына караганда эгер кайта ушу кызыл түс жашыл түскө өзгөрүп өчүп калып күч келе берген учурда бул жабдыктардын бардыгы керектен чыгып калышы мүмкүн. Кайсы маалда канча энергия сарпталып жатат, баары ачык көрүнүп турат. Өзгөчө эртең менен 7-ден 11-ге чейин күч келген убакытка туш келет. Түштөн кийин электр энергиясын колдонуу бир аз басаңдап калат дагы, кечки маал кайра башталып, ошону менен түнкү 11-ге чейин уланат. На подстанции 220 киловольт Аларча установлены. Аларча подстанциясында заманбап жана кымбатбаалуу Европадан алынып келинген жабдыктар орнотулган. Андыктан стратегиялык объект болуп дагы ар бир секундта күч келген жокпу деп карап турабыз. Кудай сактасын, эгер колдонуучулар көп болуп өтө күч келип кетсе, шаардын түштүк тарабы толук жарыксыз калат. Бүгүнкү күндө Кыргызстан үчүн эң маанилүү маселе бул энергетикалык сектор. Бул багытта аткарылып жаткан иштер тармактын өнүгүшү үчүн гана эмес, адамдардын бакубаттыгы үчүн дагы шарттарды түзөт. Андыктан ар бир үйгө жарыкты жана жылуулукту берүү менен катар эле тармакты жаңылоо жана автоматташтыруу иши жүрүүдө. Бул схемада кызыл күйүп турган биздин теге өчүргүч 6 киловольттогулар бүт күйүп турганын көргөзүп атат. Түндүк электр ишканасы 600 миңге жакын керектөөчүнү тейлесе, анын баары дал ушул диспетчердик бөлүмдөн тескелет. Мына бул күйүп турган баскычтар майда болуп көрүнгөнү менен аткарган кызматы чоң. Чыңалууну көрсөтүп турат. 6 киловатт биринчи, экинчи секциядагы колдонулган электр энергиянын күчүн көрсөтүп турат. Канча амперден көрсөтүп турган. Ошондуктан жерден ачык күйүп турган, ачык болуп турган өчүргүчтөр бул көрсөтүлүп турат, резервде турат. Резерв тушунда турат.
Мунун баары ишкананын санариптештирүүнүн алкагында жасалып, мындагы ишти бир топ жеңилдетти. Электр энергиясын башкаруу системасына жаңы технологиялардын кириши менен кызмат көрсөтүүнүн натыйжалуулугу дагы көбөйдү. 2 жыл мурда пилоттук ыкмада киргизилген иш-аракеттер Кыргызстандын эң алыс аймактарындагы электр станцияларды дагы бул жерден туруп башкарууга мүмкүндүк берет. Биздин подстанциялардан электр энергия алып жаткан кардарларыбызды убагында авариялык өчүрүү болгон режимдик жумуштар болгон убагында ошолорго чара көргөнгө бизге мүмкүнчүлүктөр жогорулады деп айтсак болот да. Санариптик технологияларды колдонуу электр энергиясынын жоготууларын бир канча эсе кыскартууга дагы мүмкүндүк берди. Ошол эле учурда калк үчүн сапаттуу электр энергиясын үзгүлтүксүз жеткирүүгө өбөлгө болот. Айрым авариялык же техникалык себептерди эске албаганда аймактарда дагы кыш мезгилине даярдыктар облус жетекчилери тарабынан толук көзөмөлгө алынган. Кышка керектелүүчү көмүр, мазут азыркы күндө дагы ташылып келип жатат. Мисалы Талас облусундагы социалдык объектилер жылуулук менен жетиштүү камсыз болгон. Билим берүү тармагына жалпысынан 2820 тонна көмүр керектелсе, бүгүнкү күндө толугу менен 100%га камсыздалган. Ошондой эле билим берүү саламаттык сактоо тармагында жалпы керектөөсү 675 тонна болсо, 675 тонна толугу менен канааттандырып берилген. Ош облусу менен Баткен облустарын тейлеген Ош электр тармактар ишканасы пандемияга байланыштуу белгиленген ремонт иштерин 2 айга кеч аяктаган. Бирок ишкана кышка толугу менен даяр. Кыш ичинде электр энергиясынын маал-маалы менен өчүрүлүшү болбойт. Жарыкка колдонуучу освещениеден сырткары калган бүт электрооборудованиясын өчүрүш керек. Баардыгын электр энергияга эле отургузбай, мүмкүн болушунча башка источник көмүргө, башка отунбу, ошону жылытуу системалары ошону колдонуусун мен өтүнүп жана суранып кетет элем. Калкты кыш мезгилинде электр энергиясы менен жеткиликтүү камсыздап, үзгүлтүккө жол бербөө керектиги өкмөт тарабынан дагы дайым көзөмөлдө турат. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков катуу суук болгондо электр энергиясы үзгүлтүккө учураган Ак Жар конушун жакын арада жарык менен камсыздоо үчүн кошумча линиялар курулушу башталаарын билдирди. Ошондой эле бөлүштүрүүчү компанияларда электр энергиясынын лимитинин жогорулашына жол бербөө боюнча натыйжалуу чараларды кабыл алуу боюнча тапшырмаларды берди. В связи с погодными условиями, в связи с ситуацией. Күз-кыш мезгили кыйынчылык менен өтүүдө, электр энергиясынын керектөө жогорулады. Бул энергетикалык тутумдагы аварияларга алып келүүсү ыктымал. Тийиштүү чараларды кабыл алуу жана калк арасында электрди үнөмдөө маанилүүлүгү жөнүндө түшүндүрүү иштерин өткөрүү маанилүү. Электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу дүйнө жүзүндөгү актуалдуу маселелердин бири болууда. Бул багытта ири долбоорлор жазылып, жаңы технологиялар ишке киргизилүүдө. Кыргызстанда бул багытта ири ГЭСтерде жүргүзүлүп жаткан иштер алдыдагы жылдарга карата өз жемишин берип калат. Казакстан Республикасы менен иштерди жүргүзүп атабыз. Импорт толук аткарууга бизге 500 миллион киловатт час келишим болгон, 600 миллион киловатт час. Ошонун азыр толук импорт болбой атат, себеби ал жакта дагы өзүнүн техникалык себептерден улам толук импорт болбой атат. Андан сырткары бизде ошол эле генерацияны көбөйтүү боюнча дагы иштер болуп атат. Энергетиктер өндүрүлгөн электр энергиясы менен анын керектөөсү бара-бара өсүп жатканын белгилеп, бул жагдайды оор деп мүнөздөп жатышат. Ошондуктан биринчи кезекте аны үнөмдөөнүн жана энергияны колдонуунун эң жогорку чеги кайра кайталанбаш үчүн натыйжалуу жол катары өндүрүш ишканаларынын иштөө тартибин түнкү сменге өткөрүүнү сунушташат. Өндүрүш ишканалар мына ошолордун баардыгы кичине көңүл бурса, анан өзүнүн ишкана мекемелеринде ошол иштөө жана күн тартибин өзгөртүп, мисалы күндүзгү иштегендерди түнкү сменаларга которуп, ушундай бөлүштүрүү жагын караштырса, күч келбейт эле күндүзгү учурда ушундай кырдаалдар болбойт эле да. Ал ортодо биз жөнөкөй эле турмуш тиричиликте колдонулуп жүрүүчү оңой ыкмалар менен электр энергиясын үнөмдөөнү үйрөнө берелик. Мисалы эле үйдө асылып турган асма, чырактар жана лампочкалерди дагы дайыма тазалап турушубуз керек. Анткени чаң баскан лампочкалер 30%га энергияны аз берет дагы, электр энергиясына күч келет экен. Ошондой эле биз күнүмдүк турмушта колдонулуп жүрүүчү эле бул телевизордун пульту. Биз сыналгы бүткөндөн кийин пульт менен гана телевизорду өчүрүп коебуз дагы. Ошондой эле компьютер колдонгондо же болбосо телефондорду зарядтаганда жана чайниктерди колдонгондо минтип токтон ажыратууну таптакыр унутуп калабыз. Билген кишиге
Булар дагы электр энергиясынын бир топ сарпталарын эскерте кетелик. Эң негизгиси үйдө колдонуп жүргөн кадимки эле үтүк. Биз күн сайын кийимдерди үтүктөөрдө кийимдерибиз же ным болуш керек, же болбосо кийимдердин үстүнө нымдуу чөпөрөктү коюп туруп үтүктөсөк дагы үтүктүн электр энергияны аз сарптайт экен. Мына ушундай эң жөнөкөй турмуш тиричиликтер менен биз электр энергиясын да үнөмдөй алабыз, ошондой эле өзүбүздүн бюджетибизге дагы күч келтирбейбиз. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.